Мамыча түрүндө көбөйтүү. Биз 345 санына 12 санын көбөйтөбүз. Анда балдар, бир аттуу разрядтарын туш-тушуна жазышыбыз керек. Бирдиктин астына бирдикти, ондуктун астына ондукту, жүздүктүн астына жүздүктү жазуу керек. Анда балдар, тушуна жазып алгандан кийин бирдиктен баштап көбөйтө баштайбыз. Алгач бирдикти санга толук көбөйтүп алышыбыз керек. Бирдикти бирдикке, бирдикти ондукка, бирдикти жүздүккө. Анда баштадык. 2-ни 5-ке көбөйтсөк 10, 10-дун нөлүнү жазып, 1-ни көңүлгө коебуз. Андан кийин 2-ни 4-кө көбөйтөбүз. 8 көңүлдөгү 1 менен 9 келип чыгат. Эми балдар 2-ни 3-кө көбөйтүшүбүз керек. 2-ни 3-кө көбөйтсөк 6. Биз балдар биринчи толук эмес көбөйтүүндүн алдык. Толук эмес дегенибиздин себеби биз бирдикти гана көбөйтүп бүттүк. Эми балдар көбөйтүп бүткөндөн кийин бирдикти ондукту көбөйтүшүбүз зарыл. Ондукту дагы кадимкидей бирдикке, ондукка, жүздүккө көбөйтүп алыш керек. Анда балдар 1-ди 5-ке көбөйтөбүз. 5. Биз 5-ти 9-дун тушуна жазабыз. Анткени биздин көбөйтүп жаткан бирдигибиз ондук. Ошондуктан ондуктун тушунан жаздык. 1-ди 5-ке көбөйтсөк 5. 1-ди 4-кө көбөйтсөк 4. Аны кийинки разряддын астыга жазабыз. 1-ди 3-кө көбөйтсөк 3. Аны анан алдыңкы разрядка жазабыз. Эми балдар экинчи толук эмес көбөйтүндүнү алдык. Эми биз биринчи толук эмес көбөйтүндүгө экинчи толук эмес көбөйтүндүнү кошуп алганда гана толук көбөйтүндүнү алабыз. Эми кошобуз. Бирдиктин астына сан жок, нөлдүн өзү түшөт. 9-га 5-ти кошсок 14. 14-түн 4-үнү жазып, 1-ни көңүлгө коебуз. Көңүлдө 1 бар. Эми балдар 6-га 4-тү кошсок 10. Көңүлдөгү 1-бизди кошобуз 11. 11-дин 1-ни жазабыз дагы, 1-ни дагы көңүлгө коебуз. Эми балдар бул жерде 3-түн тушунда сан жок, өзү жазылат. Өзү эмес, бул жерде көңүлүбүздө 1 бар. Ошону кошобуз. 4. 4-тү жазабыз тушуна. Демек биз 345 санына 12-ни көбөйтсөк 4140 саны келип чыгат экен. Анда балдар дагы бир санды көбөйтүп көрөбүз. 346 санына 500 санын көбөйтөбүз. Башкача айтканда, нөл менен бүткөн сандарды көбөйтүүнүн дагы бир эрежеси. Анда мамыча түрүндө кадимкидей эле 346-ны жазабыз. Бирок астындагы көбөйтүүчүнүн 500 көбөйтүүчүнүн 5-ин гана көбөйтүп алсак, бизге оңой болот. Нөлүн кошпостон. Анда балдар 346-га 5-ти көбөйтөбүз. Кадимкидей эле 5-ти 6-га көбөйтсөк 30. 30-дун нөлүнү жазып, 3-үнү көңүлгө коебуз. 5-ти 4-кө көбөйтсөк 20. Көңүлдөгү 3 менен 23. 23-түн 3-үнү жазып, 2-сини дагы көңүлгө коебуз. Эми балдар 5-ти 3-кө көбөйтсөк 15. Көңүлдөгү 2 менен 17. Аны биз кадимкидей жазабыз. 17-нин 7-си 3-түн тушуна жазылат дагы, 1-и өзүнчө алдыңкы разрядка жазылат. Демек биз 346-ны 5-ке көбөйтсөк 1730 саны келип чыкты. Буга биз баягы 5-тин 2 нөлүн кошуп жазышыбыз керек. Ошондо толук көбөйтүп бүткөн болобуз. Демек биз 173 000 санын алдык. Аны балдар жазып коебуз. Демек нөл менен бүткөн сандарды оңой көбөйтүүнүн жолу санын өзүн көбөйтүп бүткөндөн кийин артындагы нөлү канча болсо ошол нөлдү кошуп жазып койгон жетиштүү болот.